Assalamu alaikum. Kardeşlerim nasıl bugün bizden profesyonelizde жоғары көтөрөткөн учурубуз. Bunun uzunluğu 24, orası 15. Двускатный ангарда. Азыр мына ушул көтөрүп аткан зданиянын зданиянын ичи бул жанагындай хостоварда. İçine полностью баардык нерселерди киргизет. Анан бул жагына биз жасап аткан жагына жанагыдай дагы билесиздер, семейт андай мындай полностью көйө турган хостовар жагыда. Ошол бул двускатный бир тарабы чоңураак, бир тарабы кичинекирээк, бир тарабы так 8,70, 8,5 метровой, бир тарабы 7,5 метровой да. Хова менен ичине кирип, полностью түшүрүп семейт карачып кеткендей кылып баратасына чоң кылган да. Азыр мына листтин табышнасы так кытайский антрацит табышнасы 4-түк. Капталындагы мына обшивкалар болсо, булар болсо так 3-түк тройка, средний вал экөө теңиш. Ушундай ушул краныбыз полностью көтөрүп атат эки тараптыкын листтерине. Бул тарабын жабып, анан экинчи тарабын аркы өзүбүз ташып алабыз да. Ошого удобность кылып зданиянын үстүнө чыгарып атабыз. Листтин узундугу бир жагы жана айткандай эле так 8,60, бир жагы 7,60 да. Ушундай полный даяр да, биздики ферма, обрешеткасы, андан кийин оң жакта сливтери полностью коюлган. Ушундай байкебиз аябай опытный байке экен, мына кранчиктан аябай жакшы кылып көтөрүп берип атат, бөлүп. То есть 2 подъем кылды да, общий ушул жердикиничи. Ушундай кички размерин өзүнчө бир, анан чоңун өзүнчө бир кылып 2-ге бөлүп көтөрүп койду. Вышканын узундугу бул 15 метр окшойт да. 15 метр деп дагы бирөөсү бар экен. Алга чалайсак, жеткирип бере албайм деди да. Анан ошого чоңураагын айттык. Бул крандын, то есть ошо манипулятор деп коет экен го, крандан кичине. Ушунун услугасы бунуку 15, то есть 10 миң болду да. Ошо келип, өзү келип жүктөп, ошо лист чапкан жерлерин жүктөп келип, анан өзү коюп беришти. Ошол 10 миң сом болду. Ошол 2 подъем менен көтөрүп берди.